Эки өлчөмдүү фигуралардын мындай үч бурчтуктарда мындай касиет бар да. Мисалы үчүн могу жер 3 болсо, бул жер 2 болсо, анан муну АБС үч бурчтугу деп ала турган болсок, а муну ДБЕ үч бурчтугу деп кое болот. Ошондо ДБЕ мунун жактары мунуку 2 болсо, бул чоңдуку 5 болот, Ошондо минтип сурап кое берет да булдар ДБЕ үч бурчтугу менен АБС үч бурчтуктардын аянттарынын катышын тапкыла деп сурайт да, ушундай эме бар. Ошондо мунун жактарынын катышы, мисалы үчүн ДБЕ могул жер ДБнын жагы 2 болотса, анда АБСнын жагы экөөнү кошсок 5 болот да. Ошондо жактарынын катышы 2-5 болуп калса, аянттарынын катышы 4-25 болот да. То есть ушуларды эле квадратка көтөрүп коюшубуз керек да. Ошол эле касиетти колдонуп моуну деле чыгарып койсок болот да. Мисалы үчүн узун теңдеме кылып, там кыйналып, радиусту тап, анан периметрин тап, айлананынча кыйналып отурбай эле, эгерде экөөнүн эмеси аянттарынын катышы 3-1 болуп калса, аянттарынын катышы, анда жактарын табыш үчүн экөөнүн тең эле биз тамыр чыгарып коебуз да. Себеби биз квадратка көтөргөнбүз да жагын. Анан ошондо квадратка көтөргөндө ушу келип чыкты деп азыр мен көрсөтүп атпаймынбы? Анан тескери жагынын катышын табыш үчүн экөөнүн тең тамыр чыгарып койсок, тамыр анда бул болот дагы, анан бул 1 болуп калат да. Себеби тамыр, муну тамыр алсак, тамыр астына 3, а 1ден 1 эле чыгып калат да. Ошол себептен В варианты болуп калат экен. Так, андан кийинки эсепти карайлы. Так. 54. Эгерде 15-тин даражасы x плюс 3, x-инчи даражасы плюс 1 болсо, анда 5-тин x-инчи даражасы канчага барабар дейт. Ошондо мо 15-ти биз ажыратып жиберсек болот да бул жактан. Так, ошондо 15-ти ажыратып жиберсек болот да балдар. 3 көбөйтүү 5 x 3x көбөйтүлгөн 3 деп ажыратып коебуз бул жакты даражалардын касиети боюнча. Ошондо бул жер дагы 3x анан 5-тин x-инчи даражасы болот да көбөйтүлгөн 3. Ошондо бизден моуну сурап атат. Ошондо эки жагын тең моуга бөлүп жиберсек болот. Ошондо 5-тин x-инчи даражасы барабар 3 калып калат. Көрдүңөрбү? Ошондо D болот. Так. Суроо жок, Суроо жокпу? Түшүнүктүү эле болуп атабы? Так, 55. Эгерде А бүтүн сан болсо, анда төмөндө келтирилгендердин кайсынысы туура дейт? А бүтүн сан дейт, Бүтүн сан болсо, Анын ордуна 0-ді койсок болот, анан 1-ді коюп туруп чыгарып койсок болот да. Эгерде 0-ді койсок, таксан чыгат экен, туура экен. 1-ді койсок, бир жерде 2 плюс 3 чыгат. 0-ді койсок да, 1-ді койсок да таксан туура чыгып атат. Андан кийин могу жерди текшеребиз, 0-ді 2-ге бөлсөк 0 чыгат, бүтүн сан болот экен. 0-ге 1-ді кошсок 1, анан 0-ге көбөйтсөк 0 болот дагы. Бүтүн санда болот экен. Анан 1-ді коюп да текшерели. 1, 1-ге 1-ді кошсак 2, 2-ни 1-ге бүтүн сан туура. То есть мо 1 менен 2 дайыма туура чыкты. Анан А квадрат Адан кичинекей болот дейт. 0 квадрат 0дөн кичинекей болбойт. Демек 1, 2 туура чыгып атат. Ошондуктан В'сы болот экен балдар. Анан силерде суроо болуп калышы мүмкүн, 0 бүтүн санбы депчи? Ооба, 0 бүтүн сан. Себеби 0-ді 2-ге бөлсөң, 3-ге бөлсөң кайра эле 0 чыгып калат, чынбы? Ошондо 0-ді кайсы санга бөлсөңөр да калдыксыз 0 өзү чыккан үчүн 0 бүтүн сан болуп эсептелинет. Бүтүн сан калдыксыз болуш керек,
Так, эгерде келишимдин шарты боюнча бакыт жумуштун биринчи айы үчүн А сом, ал эми ар бир кийинки ай үчүн өткөн айга караганда П эсе көп алса, анда 5-чи ай үчүн ал канча сом алуусу тийиш дейт. Ошондо биринчи айыбыз бар экен, экинчи ай, үчүнчү ай, төртүнчү ай, бешинчи ай бар экен. Биринчи айда А сом алат экен, экинчи айда П эсе көп алат экен. Ошондо Аны эмне кылабыз? Пга көбөйтөбүз, А көбөйтүп П. Үчүнчү айда эмне болот? Бул экинчи айга караганда А көбөйтүп П болот. Төртүнчү айда еще дагы көбөйтүп П, анан бешинчи айда дагы Пны уже 4 жолу көбөйтүп калат экенбиз дагы. Ошондо Пнын 4-чү даражасы болуп калат. А көбөйтүлгөн Пнын 4-чү даражасы. Так, 57-ни чыгарабыз. Ошондо жогоруда келтирилген сүрөттөгү тик бурчтуу координаталар системасында кыры 1 болгон дейт. Могу кубтун кыры 1 экен, Могу жерлердин бардыгы 1 болот. Куб сүрөттөлгөн, координаталары төмөндө келтирилген чекиттин кайсынысы бул кубтун ичинде жатат дейт. Ошондо балдар могу y, могу x болуп турбайбы? Мен ошондо силерге түшүнүктүү болуш үчүн, өзүмө да түшүнүктүү болуш үчүн мындай кылып эле сызып алайын да, биз көнүп жүргөндөйчү x, y. Ошондо могу болсо, куб ошондо могу жерде жайгашып калган да балдар. Могу жер 1, могу жер 1, могу жер 1, могу жер 1, анан ушул жерден мындай бери көздөй могу жер z бери көздөй кетет дагы. Мындайынан мону жайгашып турат да, ошондочу. Куб ушундай. Ошондо эки өлчөмдө кылып алсак түшүнүктүү болуп калса, мындай болот да. Могу координаталар белгилегенде x, y, анан z айтылат да. Z ошо могу бери көздөй кеткен координатасы. Ошондо x, y болгондо x плюс болот экен, x плюс болуш керек, а y ылдый жактыга караганда минус болуп калыш керек да. Так, минус болуп калыш керек. Ошондо биз алып салуу ыкмасы менен болбой турган варианттарды чийип салсак болот экен, дароо эле. Ошондо азыр 1 мүнөт. Так, мол x, мол y, мол z болду. X, y экөө тең плюс болуш керек. Могу вариант болбой калат экен. Себеби y-ибиз терс болуш керек. Могу да болбойт. Могу вариант болушу мүмкүн. Могу да болушу мүмкүн экен. Могу болбой калат экен. Ошондо демек биз так ошондо координаталары төмөндө келтирилген чекиттерди кайсынысы бул кубтун ичинде жатат дейт. Могу 3/2ге бөлсөк 1,5 болуп калат дагы. Бул чекит сырттан чыгып кетет да, координатаданчы. Себеби кубтун кыры 1 болгон үчүн. Ошондуктан Г вариантыбыз эле туура болуп калат экен. Г дейт, Г, Б. Түшүндүңөр, эмне үчүн чыккандыгын. Көрүңөр, алып салуу методу дагы аябай жакшы да, жардам берет. Ата бул жердин бардыгын карап отурсаң, кыйналып кетесиң. Так, эми калган 3 тапшырма калды. АБСD тик бурчтугу жогоруда сүрөттө көрсөтүлгөндөй 7 квадраттан түзүлгөн дейт. Демек могул ар бирөө квадрат экен, балдар. Эгерде чоңдугу боюнча эң кичинекей жана орточо квадраттар тиешелүү түрдө барабар болуп саналышса, жана орточо квадраттын жагынын узундугу 8, могу орточо квадрат могул да, могул жери 8ге барабар экен мына. Себеби могу чоң квадрат, бул орточо квадрат, могу кичинекей квадрат болуп калат. Анда АДнын узундугу канчага барабар дейт?
Ошондо мол жер квадрат болгон үчүн могу жерге чейин канчага барабар болот балдар? 16-га барабар болот, То есть могу чекит менен могу жер мындай бириктирсек, могу жерге чейин 16 болсо, могу жерге чейин. Анан могу жерде 8 бар да, ошо 8-ди 16-га кошсок 24 болот дагы, анан могу жерде дагы кичинекей могу 2 кусок калып калат экен, Ошону 24-кө кошушубуз керек. Ошондо 24-төн чоң экен, 26 же 28 болушу мүмкүн да бул жерде жоопчу. Ошон үчүн кичине тагыраак эсептеш үчүн могул жердеги штрихтерди дагы колдонсок болот да. Бекеринен штрихтерди да берген эмес. Мисалы үчүн 1, 2, 3, 4, 5, 6 экен. 6, 12, 13, 14, 15, 16. Могу жерге чейин как раз 16 болот экен. Анда 17, 18 болот. 2-ни кошобуз, 24-ке 2-ни кошсок 26 болот экен да. Ошентип чыгарасыңар. Себеби эмне үчүн мен муну да колдондум? Себеби баягы инструкциянын өзүндө жазылган болот да, фигуралардын бардыгы масштабта берилген, атайын айтылган учурлардан башка депчи. Масштаб дегени ошол точный сызылган деген сөз. Анан могул штрихтер дагы бекеринен жазылган эмес. Ошол себептен колдонуп кетишибиз керек да. Бул силерге тажрыйба болсун. 29-ту карайлы. Эгерде дүкөндө эн сатып алуучу болгон учурдан баштап дейт, ар 5 минутада дүкөндөн 3 сатып алуу чыкса, так. Эн сатып алуучу болгон учурдан ар бир 5 минутада дүкөндөн 3 сатып алуу чыкса, ал эми ар 2 минутта дүкөнгө бир жаңы сатып алуучу кирсе, анда 30 минутадан кийин дүкөндө сатып алуучулардын саны канча болуп калат дейт. Ошондо эн сатып алуучу бар дейли. Ар 5 минутада 3 сатып алуучу чыгат экен. Ошондо 30ду биз 5ке бөлүп койсок 6 болот да. Так, эмнеге 5ке бөлүп атабыз? Так, ал эми ар 2 минутада Так, ар 5 минутада дүкөндөн 3 сатып алуучу чыкса дейт. Ошондо 5 минутада болгондо 6 жолу 3 жолу чыгат экен. 6 жерде 3 18 чыгат экен. 18 киши чыгып кетет экен. Минус 18 кылабыз. Ал эми ар 2 минутада дүкөнгө бир жаңы сатып алуучу кирсе дейт. 30-ту 2ге бөлүп койсом 15 болот экен дагы. Ал эми ар 2 минутада бир жаңы, анда 15 сатып алуучу кирет экен. 15 бул барабар n минус 3 болуп калат, Ошондо ds болуп калат экен балдар. Туура болдубу? n минус 3 болду. Туура эле эсептедик, Ал эми ар 2 минут да бир сыйра кайталап текшерип коелу. Эгерде дүкөндө эн сатып алуучу болгон учурдан баштап ар 5 минутада 3 сатып алуучу чыкса дейт. Ошондо 6 жолу чыгып атат дагы, 6 жерде 3 18 минус 18. Анан плюс 15 болот, n минус 3 болот экен ага. Так, и 59 болду. Ошон менен акыркысы бүттү. Так, акыркысын карасак, эгерде тик буручтуу үч бурчтуктун жактарынын узундуктары 3, 4 жана ага барабар болсо, анда төмөнкү келтирилген кайсынысы туура дейт. 3, 4 болсо, бул баягы Пифагордун үчтүктөрү болот. 3, 4 болсо, үчүнчү жагы сөзсүз 5 болуш керек. А 5ке барабар болот. Жалаң 3 дейт. Могу жерде 1 жана 3 могу жерде могул варианттарда бар экен. Текшерип коюш керек. Эми текшергенде мындай кылабыз да балдар. Могул жер 3 бурчтук болсо, могу жер 3, бул жер 4, бул жер 5 болсо, Пифагордун теоремасы боюнча тик бурчтуу 3 бурчтук деп атпайбы? Ошондо катеттердин квадраттарынын суммасы гипотенузанын квадратына барабар дейт да. Ошондо бул 9, бул 16, бул жер 25 болсо, 25 барабар 25. То есть 3, 4, 5 бул өзү туура дедик, Эми могул экөөнү дагы текшерип коебуз. Ошондо 3 квадрат
25 болду да кыскасы. Ошондо могул экөө туура келбей калат экен да. Себеби бул жактары 25 болуп атса, бул жактарды тамырасында 7-ни алсак, муну эмне кылышыбыз керек? Барабар болбой калат экен. Бизде текшерип коелу. Ошондо мындай кылабыз, ошондо 3 квадрат плюс 4 квадрат барабар тамырасында 7 болсо, 7 тамырасында квадрат болуш керек дагы. Муну менен бул эме кылып кетет, кыскарып кетет дагы. Эгерде 13 болсо, муну дагы кыскартып жиберсек, 25 барабар 13, 25 барабар 7 болуп калып атат. То есть бул жерден да тамыр чыгарып ийебиз да. То есть ошондо барабар болбой калат экен. Ошондо биздики 3 гана туура болот экен, Так, жакшы.